Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 21 март 2021 жыл ЛТРде кайрадан Билерман Ордо. Жазгы сериялардын 3-чү туру. Урматтуу телекөрүүчүлөр, оюн башталганга чейин биз азыр кошулган телекөрүүчүлөрдү биздин даректерди жазуулга чакырамын. Алгач биздин Инстаграмдагы көрөрмандар үчүн Инстаграм дарегибиз Билерман сызыкча Ордо. Мына ушул баракча биздин расмий баракчабыз, катталып, анан биздин кат куржунга суроолорду жоо менен жөнөтүңүздөр. Facebook'та Билерман Ордо деген баракчабыз бар. Билерман чекит ТВ күчүкчө mail chekit.ru биздин электрондук дарек жана каттар үчүн Ош шаар Ленин көчөсү 330 Билерман Ордо интеллектуалдык оюнуна деп жөнөтүңүздөр. Биз учурдан пайдаланып бардык телекөрүүчүлөргө суроо жөнөтүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Өтө көп суроолор келип жатат. Биз тандап үлгүрбөй атабыз. Бирок сөзсүз түрдө бардык суроолорго биз жооп беребиз. Ошондой эле бүгүн Instagram онлайн суроо коюлган. Ал эгерде жебе туш келсе аны да ойнотобуз. Ал эми биздин өнөктөштөрүбүз менен дагы тааныштыра кетели. Адаттагы эле биздин башкы өнөктөшүбүз бул Барбол кондитердик фирмасы. Барбол ар дайым жаңы, дайыма таттуу гана. Ошондой эле биздин дагы бир өнөктөшүбүз Babylon окуу борбору. Babylon окуу борбору баарыңыздарга жакшы маанай калат жана окуу борборуна чакырат. Секом окуу борбору биздин дагы өнөктөшүбүз. Билим алуу жана өнүгүү борборуна кош келиңиздер. Жана дагы бир өнөктөшүбүз бул Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору. Мына ушул темөрчүлөр, өнөктөштөр биздин билермандарга өздөрүнүн сыйлыктарын берип келе жатат. Биз чоң рахматты айтабыз. Жана ошондой эле YouTube'дагы биздин көрөрмандар үчүн YouTube'дан Билерман Ордо деген дарек менен издеп саңсаңыздар болот. Кут медиа порталында. Анда эмесе, сайкалайым, дагы бир жолу кош келипсиздер. Маанайыңыздар кандай? Биринчиден саламатсызбы, урматтуу алып баруучу Ордо жана урматтуу телекөрүүчүлөр. Кирип келген сиздердин 21 март Нооруз майраңыздар менен куттуктай кетсек, жалпы командабыздын атынан. Буюрса маанай жакшы. Жакшы даярданып келдик, буюрса утабыз. Командага жакшы маанай каалайбыз, биз да ийгиликтерди каалайбыз. Бул студиябызда сиздер биринчи жолу отурасыздар, сайкал. Толкундануу бир аз болуш керек, бул табигый нерсе. Бирок ошентсе дагы өзүңүздөрдү мындай интеллектуалдык дымак менен ойносоңуздар, сөзсүз түрдө ийгиликке жетишесиздер деген ойдобуз. Анда эмесе команданы колдоп бир кол чаап коелу. Биз оюнду баштадык. 3-чү тур жана 1-чи раунд. 1-чи раунд. Команда Премьер Лига үчүн бүгүн ат салышат. Азырынча бир гана команда Премьер Лигага чыкты. Бул Калича Сасиеванын командасы. Педагог эжекелерден куралган команда 6-3 эсебинде. Бакыт Абдырасулов, Кара Суу районунун тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бардык суроолорго байге фондун кое албайбыз, бирок мыкты деп тандалган суроолорго сөзсүз түрдө сыйлык беребиз. Ошондуктан бул жерде турган биздин байкоочу билермандар мыкты суроолорду байкап туруңуздар. Урматтуу билермандар, мониторго көңүл бурсаңыздар. Бул бир буюмду жарнамалап жаткан рекламалык сүрөт. Айнекти көрүп турабыз. Бир жагында жылдыздар жана ай тургансыйт, бир жагында эч нерсе жоктой. Бурчтагы бекитилген буюм эмне болушу мүмкүн? Кетти минута. Тазалай турган эмне, каражатпы? Ошол болушу мүмкүн. Себеби бул жерде экинчи айнекте жылдыз жок болуп атат. Ошода бир жагында таза болуп турат. Бир жагында жок болуп атат. Тазалыгын айнек болушу мүмкүн. Дагы. Башка варианттар карап көргүлө. Жок, жылдыз айнек тазалаганда ошо айнек кир болсо не болот да? Кир болгондо ал көрүнөт. Экинчи айнек таршы элек деген жакшы вариант. Бул жакшы вариант, дагы башка ойлорду карап көргүлө. Айнектин өзүн эметип аткандыр. Айнекти ушунчалык жакшы, даже жылдыз айды да кошуп көрсөтөт депчи. Бул жерде айнек тазалоочу эмне нерсени реклама деп атат да. Нерсени айнекти эмени ошо. Тазалагыч калем. На средств. Тазалай турган калажат.
бирок ошол Реклама жерде кылып аткан кантип нерсе бекитип турат. Бирок карасаңар, ошого окшоп атат, чоң эмес да, кичинекей эле турат да. эгерде чоң болгондо да ошол айнек тазалоочу жан спрей болуп калабы кандай болуп калат? тургузуп койгондо ошончо Тазалоочу каражат да. Эмне болсун? Сайкал. урматтуу алып баруучу Диана жооп берет. Диана. Биз команда менен келишип, бул бекитип турган нерсе, бул айнек жуучу каражат деп ойлоп атабыз. Ошол спрей же болсо айнекти тазалоочу химиялык каражат да. Бир жагынан айтып карап турган кызга да окшойт. Бир Жооп жагы кабыл алынат. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту тагыраак туура сүрөттү көрсөтөйүн, толук жоопту. Сиздер телекөрүүчү үчүн кол чаап аткан окшойсуздар. Бул айнек тазалоочу каражат эмес, бул чач тазалоочу шампунь, урматтуу билермандар. Бул какачка каршы чачты жуа турган против перхоти деп коебуз го, какачты тазалай турган мыкты шампуньдун рекламасы болчу. Караңыздар. Ак жылдызчалар булар какач деп элестетилген болчу. Кара түн бул чачтын каралыгы, кара чачтан ак какач көрүнүп жатат деген бул жерде логика бар, урматтуу билермандар. Сиздер бир эле тиги айнек тазалоочу каражаттын чекесинде талкуу жүргүзүп калдыңыздар. Азырынча эсеп 1-0 телекөрүүчүлөрдүн пайдасына. Бакыт Абдырасулов биринчи суроонун ээси телекөрүүчүлөр тарапка 1 упай алып берди. Экинчи раунд. Айнек тазалоочу каражаты менен шампуньдун идиши окшош болушу мүмкүн. Ошондуктан сиздер кубанып кеттиңиздер, мен аны түшүнөмүн. Экинчи раунд Блиц. 3 суроо 20 секундадан команда толук ойнойт. Команда даярбы, Сайкал? Даярбыз. 20 секунда сергек болуңуздар. Сиздерге каршы биринчи суроо. Жалал Абад шаарынан Айгүл Манасова суроо берет. Урматтуу билермандар. Мал базардан эчкини сатып жатканда тажрыйбалуу кардарлар ал эчкинин кулагына аябай көз чаптырышты, кулагына. Алар чоң жана узун кулактары бар эчкини тандашты. Эмне үчүн алар мындай эчкини тандашты? Жооп бар, урматтуу алып баруучу. Ким жооп берет? Өзүм жооп берем. Бул эчкинин кулагы узунду тандап алган себеби бул эчки кулагы узун болсо эгиз туйт, эгиз төлдөйт дегендей мааниде алышкан деп ойлойбуз. Сиз өзүңүздүн үйдө же айылда дебизби, мындай эчки барбы жокпу, эчки? Жок. Биринчи суроонун жообу туура. Эгиз төлдөй турган эчкилердин кулагы ушундай узун болот экен. Мага да кызык болду. Мен жайлоого барсам ушундай эчкилерди сураштырып көрөйүн деп атам. Чындыгында эле ошондойбу же андай эмеспи? Экинчи суроо. Жумабек кызы Роза, Базар Коргон районунан. Урматтуу билермандар. Мектеп окуучусуна, айталык 1-класстагы мектеп окуучусуна пил менен жирафтын сүрөтүн тартып келүү тапшырмасы берилди. Ал окуучу кыз кантип тартаарын билбей, кичинекей балада. Ал бир ыкманы колдонду. Балким ага ата-энеси жардам берди, бирок бир ыкманы колдонду. Ал кандай ыкманы колдонду пил менен жирафтын сүрөтүн жакшылап тартуу үчүн? Кандай? Колду коюп Колду эле коюп туруп, туруп, мына паска каратканда пилдин мурду чыкты, эле мөйдөгө каратканда жирафтын эмеси. жок мындайраак кылат дагы өзү менен. Ошол Колу менен да? ушул вариант туура болуш керек. Ага, аз баягында да туура болуш керек деп. Башка вариант жокпу? Балким да ата-энесине да Башка кайсы вариант тарта албайт деп атат. салыштырып. Биринчи класс окуучусу. Биринчи класстын карагы. Биринчи класстын окуучусу башка нерсе кыла албайт да, эми кол менен чийип ойнош. Сайкал? Урматтуу алып баруучу Кубаныч жооп берет. Кубаныч. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Бул жерде биз биринчи класстын окуучусу экендигин эске алып, бул колун коюп туруп, ошол тарта турган альбомуна колун коюп туруп тарткан деген ойго токтолдук. Көрсөтүңүзчү мага. Кантип тартат? Ушул чийип көрөйүн мага.
чийип көрө береби? Кандай пил болуп кетиши мүмкүн бул жерде? Ушул жерден бул Кинг-Конг пил деп- эмеспи бул? Бул пил болушу мүмкүн. Эми мына мурду деп алсак, ал эми пилдин бул 4 буту. Ушул. Ал эми жираф дегенде бул мойнун өдөгө кайрылган. Биринчи класстын окуучусу көрүп, бул сүрөтүңүздү көрүп, кандай ойдо калар экен? Макул, сиз ушул жоопту бердиңиз. Ал колу менен тарткан дедиңиз. Колу менен тарткан, колун коюп тарткан деген. Мен телегөрүүчү туура жоопту фото сүрөттөн алып бериптир. Мына ушинтип тарткан деп, мына фото сүрөт көңүл буруп коюңуздар экранга. Булар кадимкидей эле, бул оюнчуктар сатып алгандагы. Мына караңыздар, көлөкөсүн коюп туруп, күндөн оригиналдуу бир сүрөт тартууга аракет кылган. Же өзүнүн акылыбы, же ата энеси жардам берген. Мен бул жерде 1-класс эмес, 3-4 класс эле болушу мүмкүн, бирок ушундай ыкманы ойлоп таптыр. Демек, себеби ал өзүндөй кылып тарта албайт да. Ушундай, Кубаныч мырза. Тилекке каршы блиц раунд токтоду. Жана бул суроо ээси болгон Роза Жумабек кызын куттуктайбыз. Ал эми жалпы эсеп болсо телегөрүүчүлөр тарапка дагы кошулуп атат. 2-0 азырынча 2-0. 3-чү раунд. Сайкал, сиздин азыркы окуп жаткан кесибиңиз бул бала кездеги кыялыңызбы же кандай? Негизи бала кезимде бул кесипке кыялданган эмесмин, бирок азыркы замандын талабына жараша ушул кесипти тандаганга туура келип калды. Математика же информатика тармагы да эми бул туурабы? Азыр көбүнчө ошо технология тармагы өнүгүп келатканына байланыштуу. Сиз айтишник болуп кетесизби ошондо? Кудай буйруса. Ормон Калдыбаев Кызылкаш шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, мен суроомо көңүл буруңуздар дейт. Менин дүйнөмдөгү классташтар, ушинтип баштаптыр. Менин дүйнөмдөгү классташтар, ишиңер жашооңор кандай? Өздүк китебиңерди, классты, кат жазышууну, маалыматтарды бул жагына көп чекит коюп коюптур. Мен эмне тууралуу айтып жатам азыр сиздерге дептир. Кетти минута. Мен дүйнөмдөгү классташтар. Анкетамызбы? Анкета. Кат жазам. Жаш кезинде мектептеги анкеталар боюнча. Ушул анкеталар болушу мүмкүн. Дагы башка вариант чыгарабы? Суроода вот кат жазам деди. Журнал жазылбайт да. Школьный анкеталар ғой, окуучулар толтурган. Негизи ал өзү журнал болот да, ошондуктан дагы журнал деш мүмкүн. Же Жок, айтсак да личный. Балким Instagram, WhatsApp жаңырда эмелерден айткандыр, Азыр жана Facebook, мисалы Facebookка киргенде туурабы, работасын, бол немесин бериш керек. Одноклассник эмеспи? жок, азыркыда көп да. Жок, ошол классташтарым деген жерде бул достор болуп кетип атпайбы? Негизи ошо Негизи Кат жазам да. Одноклассникта жакшы вариант. Классташтарым деди. Мен дүйнөм деп атат да, бул дүйнө эмес да, мен дүйнөм, башка дүйнө деп. Ал жакта жаңылыктарда чыгып турат го, дайыма. Facebook или Жок, Одноклассникта. орусчасы. Ошода биз азыраак ойлонуп кетебиз. Ошода акырга чейин дагы вариант чыгар. Сайкал, айым. урматтуу алып барчу, биздин командадан Айназик жооп берет. Айназик. Саламатсызбы, урматтуу алып барчу. Биз команда менен келишип, бул Одноклассник тармагы деп койгодук. Одноклассник. Себеп? Себеби бул жакта менин дүйнөмдө деп атат да, бул мына жашоодон сырткаркы башка дүйнө тууралуу сөз кетип атат да. Одноклассник тармагында да мисалы өзүнө жараша. Негизи бул классташтар үчүн дегендей майын түшүндүрөт да которгондойчу. Анан бул жактан ошол жактагы досторун тууралуу айтып аткан. То есть классташтар тууралуу. Өзүнө тиешелүү гана дүйнө деп айтылат. Жооп кабыл алынат. Караңыздар. Менин дүйнөм классташтар, менин дүйнөмдөгү классташтар дейт. Менин дүйнөм бул азыр эле Сайкал айтып кетти, бүгүн технология жетишкен заман болгондуктан мен ушул тармакты тандап алдым депчи. Бул социалдык тармактагы аталыштарды кыргызчага которуп айтып атат. Менин дүйнөм бул мой мир болсо, классташтар бул одноклассники.
ишиңер жакшыбы бул деген ошол социалдык тармактар WhatsApp жана башка тармактар аркылуу мындай бир байланыш тууралуу айтып жатат. Негизинен жоңар туура 2-1. Менче жакшы суроо ойлоп тапкан телекөрүүчү, өзүм ойлоп таптым деди. Командага 1 упай биз беребиз. Oyun ulantılат 4-cü rauнд. Diana, үй бүлөдө канча бир туугансыздар жана сиз чоңу кичинекейби? Биз үй бүлөдө 3 бир тууганбыз. Эң чоңу менден кийин 2 иним бар. Өзүңүз тандап алган кесипти окуп атасызбы азыр? Ооба, өзүм тандаган кесип боюнча мен келечекте ошол программист болуп чыгамын. Кандай жаңы бир программа сунуштайсыз Кыргызстанга? Бир максатыңыз барбы? Азыркы убакта ошол бир проекттин үстүндө өзүм окуп, ошол ишке ашырган аракет кылып жатам. Абдиманап уулу Кенжебай Баткен шаарынан экен, сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. АКШтагы камсыздандыруу компаниясынын жумушчулары жумушка кирерде сөзсүз түрдө күзгүгө карануу талабы коюлган жана күзгүгө карап бирдемкелерди сүйлөгөн. Жана дагы бул сөздөрдү алардын аялдары жумушка жөнөтөрдө да айтып жиберүүлөрү талап кылынган. Күзгүгө каранганда, мындай күзгүгө карануу талабы коюлат экен. Күзгүгө карап бирдемкелерди сүйлөйт экен. Жана бул сөздөрдү дагы алардын аялдары жумушка жөнөтүп жатканда мындай айтып турат экен да. Эмне сөздөр булар? Камсыздандыруу болгончо өзүңдү этият кыл же ушундай маанидеги сөздөр болду болгондо кандай бир камсыздандыруу уюмдун өзүнүн эмеси болот го. Биз мындай кылып беребиз, мындай кылып беребиз депчи. Только ошону келген кардарга ошону гана сүйлөйт. Кандай сөз сөйлөйт келген кардарга? Бир нерсени айтат да. Кардарга ошол өзүнүн кандай камсыздандыруу ошол боюнча берет. Булар камсыздандыруу болгондон кийин булар канчалык деңгээлде жакшы өзүндай ден соолугун жакшы ойлоп жүрсө, кийин башкаларга да жакшы кара дегендей. Өзүңдү демек ошол баштан да сактап. Типа мотивационный сөз болушу да мүмкүн. Аялы дагы айтканына байланыштуу, анын өзү да күзгө караганда дайыма мотивация жөнөт. Мен эң күчтүү адаммын деп. Өзүнө мотивация береби? Өзүнүн күзгө өзүң этиятта депчи. Ошо күзгө караганда дагы сүйлөп атат да. Менин ден соолугум, элдин Бирок булар биздин азыр логикабыз эме болуп атат да. Айдоочусунда бол үйүндө үй бүлөнү күтүп атат да. Ошол сыяктуу болушу мүмкүн. Ошол жерде бир жок, бул жерде кыска эле сөз болуш керек, маани берилет. Бир кыска. Кандай? Теке. Сайкал. Ким жооп берет? Ордодон жардам алайлы. Урматтуу Ордо, командага жардам бериңиздер. Сиздерге муктаж 20 секунда кетти. Ошол эле баягы айдоочу сак бол, абайла сен бизге керексиң. Үйдө күтүп атабыз деген эле. Менде ошо балдарың бар, үйгө эсен аман кел деген максатта. Өзүңдү абайла деген. Сен Өзүңдөн чыккан өтүп элек. өзүңдү балдарың өзүнөн чыкты, бирок камсыздандырууга бул тешеси Жок, может, сен үйдө күтөт. ошол айтты да, айдоочусун. Сен өзүңө сак бол деген. Сен үйүндө күтө турган адамдар бар деген сыяктуу. Ордодон жардам алып бүтүңүздөр, Сайкал. Урматтуу алпарчы Сайфуллах жооп берет, толуктап. Сайфуллах. Бул текке дейт, бул англис тилинен ошо которгондо биригичи себя дейт. Эми ал жерде камсыздандыруу болгондон кийин типа өзүңдү сакта, сен бизге керексиң деген ушундай мааниде. Мисалы Кыргызстанда деле маршруткалардын аркасына жазып коет. Өзүңдү абайла, сен үй бүлөң күтөт деп. Ушундай өзүңдү абайла деген ушундай сөз болчу ал жерде. Жооп кабыл алынат. Ушул талапты бизде деле айрым компанияларга, ишканаларга киргизсе болот экен. Анткени бул мотивация берүүчү сөздөр экен, чындыгында. Мен туура жоопту айтам. Ал жерде ушундай сөздөр бар экен. Сен мыктысың, сен жакшы иштейсиң, өзүңдү этият кыл, сен коомго керексиң. Эртең же бүрсүгүн эмес, сен ошол жакшылыгыңды сен бүгүн далилдешиң керек деген бир мотивациялык сөздөр менен булар жумушка кирип кетет экен. Сайфулла, сен өзүңдү этият кыл, сен жакшы жумушчусуң деген сөздөрдү ушундай бир ушуга байланыштуу сөздөрдү айттыңыз, мен жоопту уктум да азыр. Анан Ордодон дагы менимче ушунун тегерегинде эле варианттар түштү. Ордодончу.
Эсеп 2-2 жооп туура деп кабыл алынат. Эсеп 2-2. Чындыгында бул мотивация берүүчү сөз болуп жатат. Сен өзүңдү этият кыл, сен мыктысың, сен жакшы жумушчусуң деген ушундай мотивациялык сөздөр бар экен. Бул кайсы бир деңгээлде кызматкердин жакшы маанайда иштешине бир шарт түзөт. Команда менен телекөрүүчүлөр теңдешти. 5-раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз 3-турду ойноп жатабыз. Сайкал Урозова жетектеген Ош мамлекеттик университетинин командасы премьер лигага ат салышып жатат. Сайфулла, өзүңүз тууралуу бир маалымат берсеңиз. Сиз дагы программист болуп максат кылгансызбы же кандай? Мен максатым болчу бул мектепте окуп жүргөн кезимде эле ушул программированияга кызыгып, 9 бүткөн соң ошол Ош мамлекеттик университетинин колледжине тапшыргам. Кандайдыр бир пилоттук бир программалар иштеп чыккан учуруңуз болгонбу? Бир мындай бир сунуштап, менде жаңы программа бар деп. Жок, өзүмчө кызыгып көргөм бул Telegram бот. Азыр Telegramда бар жок эле бот менен иштеп калбадыбы? Ушундай типа кандай десем, искусственный интеллект деген бул аябай азыркы маалда өнүгүп келатат. Ошол жака көбүрөөк кызыгам. Бир тиркеме же приложение дейбиз го, бир келечекте бир тиркеме ойлоп чыга алат экенсиз да. Кудай буйруса. Каныбек Улубек болот, Бишкек шаарынан. Сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө бул спорттун түрү дээрлик бардык мамлекеттерде ойнолуп келет. Жана көрөрмөндөрү дагы өтө көп. Алгач бул спорттун түрүн бир мамлекеттеги түрмөдө отурган кылмышкерлер ойлоп таап, ойноп көрүшкөн. Кызыгы, ал кылмышкерлердин баарынын бир денесине бир мүчөсү жок болгон, башкача айтканда кылмышына жараша жазаланган. Анан ошолор ушул спорттун түрүн ойлоп табышкан. Кайсы спорттун түрү? Дене мүчөсү жок. Бир дене мүчөсү жок түрмөдөгү адамдар бар. Аларда эмеспи? Жок, спорттун түрү деп атат. Паралимпиада болуп кетти. Кайсы спорт түрдө ошо? Кандайдыр бир кемчиликтүү адамдар ойношу мүмкүн. Мисалы отуруп эле ойноп отурган деп алсак да шахмат Индияда болуп атат. Азыр карта боюнча дагы мындай жок. Түрмөдөгү жоктор ойноп отуруп, отуруп эле ойной турган. Байсалар жетишпей турган ойной турган. Азыр бирок ал бардык мамлекеттерде ойнолот да. Анан экс дагы эмеси өзүнөн иштеп ойногон оюндар бар го. Спорттук оюн болгондо кайсы фараон өзүнөн иштеп турган оюн. Мисалы азыр олимпиадалык оюн болот. Кандай? Бардык мамлекеттерде ойнолот деп атат да. Азыр бул бар деп атат. Азыр Жүгүрүү эмеспи? Жүгүрүү анын ичинде. Түрмөдө кантип жүгүрөт? Önчө мындай картага токтолуп атам да. Ошо карта спорттун түрү да. Ал дагы эле ошондой эмеспи? Нардада. Жок, ал дүйнөлүк спортто кеткен жок. Жок, карталар деле жок да. Теннис, Кол күрөш. Кол күрөш дагы бар. Кол күрөш. Сайкал ким жооп берет? Абдулазиз жооп берет. Абдулазиз. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Биз ордодо биз команда менен ар түрдүү варианттар чыкты. Бирок биз ушул вариантка токтолдук. Бул кол күрөш вариантына. Демек кол күрөш түрү деп эсептейсиз? Жооп кабыл алынат. Ордодо пикир барбы жокпу? Биатлон деп коет, бирок биатлон деп ойлойн десем, түрмөканада аны колдонууга уруксат бербесе керектир. Дагы бир ой келди. Мисалы Кытайда уурулук кылса, адамдын манжаларын кыркып салат. Манжаны кыркып салгандан кийин ал кадимки бокс перчаткага окшоп калып, балким бокс спорттун түрү болушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Башка кимде бар дагы? Урматтуу алып баруучу, мен бир күлкүлүү ой келип атат, вариант. Анан бир олуттуу вариант келип атат да. Күлкүлүүсү бул биздин мамлекетте колдонбойт, азыркы учурда баягы жаакка чапмай деген оюн болуп атат да. Анда мүмкүн болсо бир кол иштебейт, бир эле кол иштейт. Ал эми дагы бир негизи спорттун түрү аябай көп. Мен дагы ойлоп жатам, балким стол теннис, анда деле бир кол эле аракеттенбесе, ал эми калган мүчөнүн анча колдун кереги жок. Түшүнүктүү. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбуз боюнча бул топ менен ойнолчу оюн деп ойнодук. Себеби ошол эгер түрмөгө камагандардын мына эки колун эме кыла турган болсо, бул үч колу менен волейбол ойной алышы мүмкүн. Түшүнүктүү. Мен туура жоопту айтам. Кантип эле Абдулазиз билбей калышы мүмкүн деп атам. Дүйнөнүн дээрлик бардык мамлекетинде ойнолуп жаткан спорттун кеңири таралган түрү, менимче Абдулазиз өзү деле бул оюнду ойноп жүрсө керек. Жогорудагы студиядагы бир кызыбыз айтып өттү, бул топтун бир түрү болушу мүмкүн деп. Ал дагы
манжалар менен деди да. Эгер манжа кыркылып кеткен болсо тоо ойнош мүмкүн эмес деп ойлойм. Демек манжалар кыркылып кеткенден кийин соо бул буттар соо калышы мүмкүн. Жана бут менен футбол келип чыккан, урматтуу билермандар. Футбол. Англиядагы футболдун тарыхы айтылып жатат. Биринчи жолу мына ушул жерден чыккан футбол өз ара буттар менен тээп ойноп жүрүп, андан кийин анан дүйнөгө футбол болуп тарап кеткен, урматтуу билермандар. Лондондогу Ньюгейт деген түрмөдө кылмышкерлер колдорун кесип салган. Анан алар футбол ойлоп табышкан. Эсеп 3-2. Oyun ulantılат. 6-cı rauнд. Sizlerge karşı Instagram online suroosу berilmekçi. Instagram online suroosу. Майын туру көңүл бурабыз. Биздин тандоо менен Instagram онлайн аркылуу Зупышева Назбикенин суроосу тандалды. Сузак район тургуну. Урматтуу билермандар. Назбике сиздерге төмөнкү суроону берет. Мониторго көңүл бурсаңыздар. Кайрадан Великобританияга барабыз. Адаттан тышкаркы скульптуралык бир көрүнүш. Великобританияда курулган бул скульптура жөндөн-жөн курулган эмес. Кандай кызматты аткарат бул скульптура мына ушул көрүнүшү менен? Эмне үчүн мындай формада курулган? Кеттим. Звукка байланыштуу эмеспи? Шамалдан болушу мүмкүн. Андан кийин илгери мисалы үчүн Аравияда таза суу алыш үчүн кандайдыр бир чепти колдонуп туруп, ошондон таза сууду абадан алган. Анан да бирок Англияда көп жамгыр жайт да. Англияда жамгыр үндөрдү эле. Караңла, бир жагы жабык турат да. Бир жагы жабык турат, бул карасаңыз, бир жагы ачык болуп атат да. Бир эмне болушу мүмкүн? Жабык ачык. Абадан таза суу алган эмеспи? Чыгарганга эле эмеспи? Мындай үндү звукту катык мисалы улатыр болсо жанагындай каккандай элдерге кабар берген го. Ошол менен видеону урганда да катыраак үн чыккан да. Мен биринчи көргөндө эле звуктарга байланыштуу. Айланасында тоолор эле турбайбы? Жок, айланасында. Жоксо адыр сыяктуу. Жок, бир куштардын үйү эмеспи бул? Чабалгандарды окшоп типа. Шамалдын каяктан келип атканы? Ичине кирип Погоданы ошондо кайсы жолго токтоп? Погоданы Жок, бул басарында шамалдай болду, айлангандай болду. Ошо бул погодага гана тиешелүү. Погодага гана тиешелүү шамалдын кандайдыр бир ар тараптан алып береби. Шамалдын агымы кантип карайбыз? Кайсы жолго токтолосуңар ошондо? Ошондо Шамал же үн? шамалдын Жок, эмне пайдасы бар? Пайдасын карагыла. Шамалдын багытын бурганбы же? Сайкал. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп берейин. Команда менен эки пикир болуп атат негизинен. Бир пикирге токтолдук. Бул үнгө байланыштуу. Үндөрдү баягы шкырык дагы болот го. Ошондой үндөрдү жаңыртып бийик чыгарыш үчүн дагы жардам берет деп ойлодук. Жооп кабыл алынат. Бийиктиги болжол менен 3 метрди түзөт. Болжол менен 3 метрге жакын. Англиянын Энрли деген аймагында жайгашкан. Бул ачык аймакта турат, ошондуктан шамал болгон учурда бул темир түтүкчөлөр аркылуу добуштар чыгып турат. Үн чыгарып турат. Ошон үчүн ушундай бир скульптура жасашкан. Жооп туура. Шамал ар кандай көбүрөөк эки жактан келгендиги үчүн дагы ошол шамалдын ритмин булар үн кылып чыгарып берет да. Бирок мен аны YouTube'дан көрдүм, өтө дагы уккулуктуу үн эмес экен. Кайсы бир деңгээлде коркунучтуураак үндү чыгарат экен бул. 7-ci раунд. 7-ci раунд. Абдуллахат Абдуламитов аттуу телекөрүүчүнүн суроосу. Москвада мекендеш экен. Мен учурда Москвадамын дептир. Урматтуу билермандар. Биринчи супермаркет тибиндеги магазиндер, дүкөндөр 1930-жылда
Иллинойс, АКШнын Иллинойс штатында иштеп баштаган. Ал эми 1937 жылда Хампти Дампти аттуу супермаркет, анын ээси Оклахома штатындагы Сильвен Гольдман аттуу ошол супермаркеттин ээси супермаркет үчүн бир жаңылык ойлоп тапкан. Супермаркетте кардарлар үчүн тагыраак бир жаңылык ойлоп тапкан. Ал жаңылык бүгүнкү күнгө чейин бар. Бүгүнкү күндө ал нерсе бар. Эмнен ойлоп тапкан Сильман? мындай супермаркетте мындай түртүп жүрүшөт го көбүнчө азыр. Көп нерсени Ал мезгилде 1937 өздөрү алып беретирлер бирдемке керек болсо кийин өздөрү тандап алса боло турган кылып, ошондон бери азыр деле өзүбүз алабыз го. Ошол нерсени алып келген. Мен ойма ошол ал мезгилде 1930 жыл болгондон кийин эшиктин оозундагы жанагы ачык же жабык деген. Жок, ал мезгилде мен ойлоп атам да баягындай кассада өчүрүп болуп калганда баягы ошол кассанын алдына шоколад, газета бир нерселерди коюп ошону ойлоп таппаган. Бирок чындап эле мындай байкасак биринчи кайтаруучу нерселерге кичине майда нерселер жок, өчүрүп болуп калганда дагы эмне биринчи магазиндер чындап эле мындай өздөрү алып беришкен да, кийинкини мындай чоң чоңойтуп анан кийин супермаркет ошого чоң анан коляскадагы эле вариантта мындай көп оор нерсени көтөрүп эме кылбай кийин атпайбы? Иллинойста кийин анан Оклахома деди. Америка штаттарында жакын жерлерде болот. супермаркет болгону менен башында ошол жүрүү максаты жок болушу мүмкүн. Иллинойстан айырмачылык болуш керек да, демек ошол өздөрү алса. Сайкал Орозова. Убакыт бүттү. Урматтуу алып барчу Айназик Шербаева жооп берет. Урматтуу алып барчу, биз ошол 1930-жылдагыдан кийин мындай өзгөчөлүк кылып, азыркы убакытта дагы ал нерсе бар деп атабыз. Ошондо ага чейин мисалы ошол маркетте иштеген адамдар керектүү нерселерди алып берип турган. Андан кийин булар өзгөчөлүк кылып 37-жылы кимге эмне керек болсо алып кассадан өздөрү шот кылып кеткенге деп мүмкүнчүлүктү ойлоп тапкандай деп атабыз. Бул нерсе азыр дагы бар да. Жооп кабыл алынат. Кубаныч, эмнеге кыжаалат болуп жатасыз? Мен өзүмдөн бир вариант чыкты да, бул кажына менен мындай издеп жүрбөйт да эменин ичиндечи. Ооба. Туура жооп бул экранда турат. Урматтуу команда, сиздерде туура вариант бар болчу. Бул Сильман Гольдман супермаркет үчүн ушундай араба, себет арабасы деп коебуз. Мына ушуну ойлоп тапкан. Супермаркетте бул кирген адам биринчи кармай турган нерсе бул араба. Мына бүгүн биз дагы арабаны кармайбыз. Кичине нерсе алсак деле араба жетелеп алабыз го. Арабаны жетелеп жүрүп, ал жерге деген супермаркет бул бардык нерсе бар деген дүкөн да. Сиздерде тилиңиздердин учунда турган туура жоопту азыр алдырып койдуңуздар ушул жерде. Эсеп азырынча 4-3 телекөрүүчүлөрдүн пайдасына. Оюн улантылат. 8-раунд. Кубаныч мырза, сиз дагы программист болууну тандап алдыңыз да, туурабы? Ооба. Бул жерде 6 программист отурса, келечекте бир жакшы бир жаңылыктарды күтүп калабыз го дейм. Актив дизайндын суроосу сиздерге каршы биздин бул демөөрчү суроосуна 1000 сом акча койгон, тапсаңар сиздер алып кетесиздер. Эми сиздерге суроо. Жакында Рамазан айы келе жатат. Бир айга жетпеген убакыт калды. Сиздерге суроо. Рамазан айы кайсыл айда парыз болгон? Кетти минута. Кайсыл ай туш келсе дагы эле ошол айда. Же биринчи ойлоп табылганын айтпабы? Биринчи жолу кайсыл айга туш келген дегенди айтты. Рамазан деп айтылбаш болчу. Может ушундай болуп калган болсо кайсыл айда? Биринчи жолу кайсыл айда түшкөн парыз болуп? Кайсыл? Жок. Азыр биз санап турган 12 айдын ичинде бирөөсүн айтыш керек окшойт, по-моему. Ушул айда түшкөн биринчи. Менде дагы өзүнчө 12 айдын аты бар го. 12 айдын аты бар, ооба. Ошолордун бирөөсү эмеспи? Ушунун ичинде Рамазан да бар да. Рамазан өзү бар ошол. Ошо канчанчылык, качан түшкөн дегендей мааниде да, качан, кайсы айда түшкөн, кайсыл айда парыз болгон дегендей.
Рамазан айында парыз болот да, ой кетсе. Жок, азыр Рамазан айында парыз болот. Бирок негизи биринчи жолу кайсыл айга туура келген дегенде суроо болуп атат. жерде Рамазан айында түшкөн үчүн Рамазан мен ойлодум ошол ай мисалы азыр айга окшоп калган не бул. Себеби бул Рамазан жылы мисалы мусулман жыл санаа боюнча Шабандан кийин келет да. Анын аты дагы Рамазан мусулман болуп жыл санаа калган боюнча нерсе 365 күн эмес да, 10 күндөн кечигип жылып жүрөт. Рамазан айында түшкөн үчүн Рамазан айында парыз болгон. Биринчи жолу Рамазан айында түшкөндүгү үчүн. Сайкал. Урматтуу алып барчу Сайфуллах жооп берет. Сайфулла. Мен оюм боюнча Рамазан айында түшкөн үчүн Рамазан айы да айтылып калган да, ошон үчүн парз болуп калган да. Ошон үчүн Рамазан айында ошол орозо тутуш бул парз деп айтылат да. Туура айтылат, бирок кайсыл айда түшкөн? Бул өзү айланып турат да негизи. Шабан. Жооп кабыл алынат. Рамазан айы алгачкы жолу Шабан айында түшкөн. Жооп туура. Команда кайрадан теңдешти. Телекөрүүчүлөр менен кайрадан теңдешүү кандай жыйынтык алар экен бул Премьер Лигага чыгуу оюну. 9-раунд. 9-раунд. Абдулазиз, сиз өзүңүз кандай максат кылып бул окууга тапшыргансыз? Мектепти аяктап жатканда ошол программирование боюнча мектеп олимпиадаларына катышып жүрдүм. Ошол себеп кызыгуу чыгып, ошол кесипте мен өзүм келечегимди көрдүм да. Биймамат уулу Шахназар Каракулжа районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, улуу ата мекендик согуш учуруна кайтабыз. Мониторго көңүл буруңуздар. Караңыздар, эмнени көрүп турасыз, Сайкал? Курал жарак. Жерде атуучу пулеметтин үстүнө мылтыкты байлап койгон. Кээ бир сүрөттөрдө мына ушундай кадрларды көрсөк болот. Улуу ата мекендик согуштагы документалдык сүрөттөрдүн айрымдарында ушундай кадрлар байкасак болот. Мында советтик аскерлер танкага каршы колдонулуучу замбиректин үстүнө атайын Мосина моделиндеги мылтыгын орнотуп коюшкан. Караңыздар, атайын байлап орнотуп коюшкан. Эмне үчүн булар замбиректин стволуна мылтыкты орнотуп коюшкан? Кет. Кайсы жакка кетишин көрүү. Жок, кайсы жакка караш. Кара бул жакта снайперге окшогон, жакын жерде турган. Канча жакындыкты алып берет, точносту алып берет. Ошол танканы жок кылыш үчүн. Жок, уже время кетти. Бирок артындагыларда да ушундай барбы? Артында ошол турат. Кийин бул атылгандан кийин дагы бир башка вариант, бул вариант чыкты. Аркасын карабайсыңар, мону кичине тешине. Карасаңар, Мош карап туруп, Ошо карап туруп атканга точности билдирген. Точносту Эми алган үчүн дагы да. Атып аткан адамды дагы өлтүрүшү мүмкүн да. Бир эле эмес. Бул танканын алды жагы мылтыкты байлап эмес, заводдон чыкканда ал атылат деп чыккан негизи. Адамды укпайт эч кандай иши. Экинчи вариант кандай? Экинчи вариант айттым, бул атылгандан кийин билебиз, бул местасынан козголот да. Ошону атылгандан кийин түшүп, кайра түшүп калат, ошону үчүн. Ал арка. Анан мош наркы танканын адамын дагы өлтүрүшү, ошону өлтүрүш дагы. Бирок ал атып жатканы кантип, бир адам кантип атат ал жерде. Бир адам атыш керек да. Бир адам аркасынан туруп атат, аркасынан. Артиллерияны аятканда артиллерия секирет, аны кантип атат ал мынтыкта? Болгон бул так жок. Бул жүрөт туура алдыны тактыктан алып берет. керек да. Тактыкты карап берет. Ооба, тактыкты карап берет. Сайкал? Урматтуу алып барчу Диана жооп берет. Диана. Мылтыктын башында баягындай болот го. Мейлей турганы? Мейлей турганы, ошол менен эмнесем точный бир объектти не кылыш үчүн да, карап туруп атыш үчүн. Бир объектини так мейлеп, ошо мейлеп туруп атыш үчүн. Ошол максатта эмне кылышкан. Эмне үчүн танканын эмесин үстүнө коюп атат бул жерде? Өзүнчө эле мейлесе болбойбу? Диана? Жок, ошол танка менен кылса көп жердеги, жок, бир жердеги көп адамды өлтүрүшү мүмкүн да. А мылтык менен бир эле адамды өлтүрүшсөк болот. Ошол танка менен эмне кылыш үчүн да? Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат.
Мен туура жоопду айтам. Караңыздар. Нар жакта солдаттар, аскерлер отурат да. Мында карасаңыздар отурат. Бул жерде бир аскер турат. Жакшылап карап көрсөңүздөр, мына бул советтик аскерлердин бир машыгуу учурунда тартылган сүрөт. Кантип машыгат? Замбиректин огун үнөмдөө максатында ушундай ыкма колдонуп жатат. Бутаны, айталык, алыстагы бир бутаны мээлеп, анын алыстыгын так өлчөө үчүн, так билүү үчүн замбиректин үстүнө анткени замбиректен атыш керек да негизи ал жерге. Бирок булар замбиректин огун үнөмдөө максатында мылтыктан ок чыгарып көрүшкөн. Мылтыкты мээлеп туруп, точно ошол объектке аткан. Эгерде ок бутага даана тийген болсо, андан кийин гана замбиректин огу менен бир жолу сыноого аткан. Болбосо замбиректин огу сыноо үчүн гана кетип калып, чыныгы согушта октун жетишсиздиги байкалып калган Диана. Замбиректин огун үнөмдөө максатында негизги жооп ушундай болуп атат да. Сиз айтып атасыз, так бир мээлеп атуу үчүн орноткон деп. Илгиз мырза, мындай эксперт катары кандай дейсиз? Диананын пикири менен телекөрүүчүнүн жообунда кандай бир айырмалык же жакындык бар? Азыркы суроонун ээси өзү бул жерде экен эле да. Мүмкүн болсо ошол суроо ээсинин өзүнөн дагы бир пикири угуп койсо кандай болот? Шахназар, кош келипсиз биздин студияга. Assalamu алейкум, урматтуу алып баруучу, урматтуу билермандар, урматтуу ордо. Мен негизинен бул суроону бир ай мурда берсем керек эле. Эрте чыгыптыр сурооңуз. Анан өзүм оюмча, анан мына Илгиз агайыбыз дагы өзү мыкты билерман. Негизинен бир нерсени айтып коюш керек да. Мисалы, бул жерде тактык негизи так өлчөп замбиректин өзү менен деле атса болмок. Так өлчөй алат замбирек деле. Бирок негизги максат окту үнөмдөш керек болчун. Анан мына агайыбыздын дагы оюна кошулуп, мына команданын дагы алдыга шанс берүү максатында бул суроону өзүм деле канааттандырарлык деп эсептедим. Рахмат. Биймамат уулу Шахназар өзүнүн пикир айтканы өтө жакшы болду биз үчүн. Мен жана 2-3 кадрдан көрдүм, бирок чындыгында мен маани бербепмин. Азыр мына эми таанып атамын. Сиз кайсы жерде окуйсуз, Шахназар? Мен Ош технологиялык университетинде 1-курста окуйм. Кайсы кесипте? Мен деле ушу программа тармагында компьютердик байланыш тармагында окуйм мен. Компьютерный связь. Кудай буйруса, келечекте бизде өтө чоң технологиялык бир революция боло тургандай болуп турат. Окууңузга ийгилик каалайбыз, Шахназар мырза. Мыкты суроолорду күтүп кала бермекчибиз. Команданы премьер лигага чыгыш үчүн мен колдодум деп атат. Өзүнүн айталык телекөрүүчүлүк укугунан команданын жообун жогорураак койду. Рахмат. Канааттандырарлык деп эсептеп турабыз анда. 5-4. 10-чу раунд. Секомдун койгон суроосуна келдик окшойт. Анара Токтосуунун Ноокат району. Секом бул суроого байге койгон. Эгерде команда тапса, командага 1000 сом акча ыйгарылат. Урматтуу билермандар, сиздерге телекөрүүчү бир видео суроо жөнөтүптүр. Көңүл буруңуздар. Караңыздар, кандайдыр бир кагазды дейбизби, эки таякча менен мындай бир бүктөп ачып, эмненидир машыгып жатат. Сиздерге суроо. Кайсыл кесиптин ээлери машыгып жатат? Маникюр жасагандар эмеспи? Например, алар да гүлдөрдүн сүрөттөрүндө турмакка түшүрүшөт да, ошондо дагы мындай нечке нерсе менен иштегенде балким ошол зергер дагы болушу мүмкүн. Зергер дагы өтө майда нерселер темир менен иштейт, жанагы лампа күйгүзүп.
Дагы башка вариант карагыла дагы. Кандай вариант болушу мүмкүн? Зергерлик деп ойлойм да, сен мына тез кыймылдап атканды ham карасаңар, сен берги отту берип туруп, экөөнүн ортосун эме кылыш үчүн тездеп кыла коюш керек. Болсо общий эрип түшүп калат. Кандайдыр бир алтындын эмесин жоготпош үчүн. Зергерлик анан дагы өзүнүн колу менен кармабаганын дагы бул бир эмеси бар да. Зергер кылып алса, ол зергер эмен кармай албайт да, туурабы? Мен маникюрда өзүм колум менен дагы кармашмаймын да. Эмне менен кылып жаткан карагыла, бул там темир турат, а? жерде дагы секунда номер турат карасаңар. Тез. Чын. Может, жана макеттерде архитектор бар. Тез кылуу деп атат. Эмнеси кереги жок. Маникюрда дагы эле керек да. Жок, айчы жерде тез. Секунд номер турат да, бирок. Тез кылуу. Эмнени тез кылуу? Ошол эмнени тез кылабыз? Эмнени тез кылат бул жерде? Убакыт. Сайкал. Урматтуу алып баруучу, бул суроого биздин командадан Абдулазиз жооп берсин. Абдулазиз мырза. Урматтуу алып баруучу, бизде эки вариант чыкты. Биринчи вариант зергер деп ойлодук, экинчи вариант ошол маникюр кыла турган ошол адистер. Бул жерде времяны коюп караганда биз зергер деген вариантка мен өзүм токтолдум. Анткени эгер тез времянын ичинде ошол нерсени кылып калбаса, темир катып калышы мүмкүн да. Ошол себептен мен зергер деген вариантка токтолдук. Демек, бул зергерчилик тармагындагы адистин машыгуусу, Ооба. Жооп кабыл алынат. Урматтуу команда, Абдулазиз бул зергерчиликке машыгып жаткан адамдын аракети десе, туура жообу бул хирургдардын машыгуусу. Операция болгон жерди тигиш керек, тез тигип салыш керек. Мына ошондуктан мына ушундай машыгуу жүргүзөт экен. Телекөрүүчүлөр тарапка бир упай кошулат. Анара Токтосундан куттуктайбыз. Ноокат районунан жакшы суроо жөнөткөн урматтуу эксперттер, жакшы суроону тандап туруңуздар. 11-чи раунд. Улук мырза Эрмекбаев, Өзгөн районунун тургуну. Урматтуу билермандар. Буэндия аттуу үй бүлөнүн көп муундук окуясы баяндалган Габриэль Гарсия Маркестин 100 жылдык жалгыздык чыгармасында биринчи жолу объектини көргөн адамдарды карап, илим аралыкты жоготту деп кыйкырат. Буэндия үй бүлөсүнүн көп муундук окуясын баяндаган Габриэль Гарсия Маркестин 100 жылдык чыгармасында биринчи жолу объектини көргөн адамдарды карап, илим аралыкты жоготту деп кыйкырат. Урматтуу билермандар, Габриэль Гарсия биринчи жолу эмнени көрмүнтүп айтты? Алар эмнени көрдү? Илим аралыкты жоготту деди. Микроскопту эмне кылган? Жок, видеого тарткан нерсе себеби бул кандайдыр бир ошол мезгилде болгон окуяны сактап калуу, ошол мезгилдеги көз жүрмөмдөрдү сактап калып, кийин дагы Габриэль Гарсия ким атат? Роботтор. Кайсы мезгилде жашаган? Жок, Габриэль Гарсия Гарсия. кайсы жылдарда жашаган? Жок, ганый вопрос ошондо. 100 жылдык. 100 жылдык. Может, 100 жыл болгон экен, бул телефон эмес. Ошол эле экен. Жаңы техникалар боюнча дагы. Техникалар, видео. Микроскоп жакшы вариант, микроскопту коелду. Неге микроскоп? Илим аралыкты жоготту, илим. Илим аралыкты жоготту. Микроскоп, Телескоп дагы болушу мүмкүн, телескоп. Глобус дагы болушу мүмкүн. Жок, дагы башка вариант. Глобус билем өзүнүн эмеси болот. Илим деп атат да, телевизор. жаңыча өзгөрүү пайда болгон. Телефон менен телевизор булар илим алууда пайда береби? Жоосо компьютер илим алууда эмес да. Баякындай да. Аралык телескоп Телескоп аралык деп атат да. Микроскоптон көрө телескоп вариантын колдонот. Микроскопту кандайдыр бир предмет алып келип коюшуң керек, анан ошол нерсени көрөсүң да. Ал эми ал мезгилде илгерки мезгил болгон болсо ал нерсе көптөлө башталып жетет. Бирок микроскоптан байланып калданган да ошол неме болгон да. Аралыкты жоготту. Ошол телескопко токтойлу. Себеби бул асманды караганда эгер адам кайсы мезгилде жашаган билген. Сайкал. Бул суроого биз телескоп деп команда менен сүйлөшүп телескоп деп ойлоп атабыз. Себеби телескоп жүздөгөндөй аралыкты жакындан көрсөтүүгө бизге жардам берет. Телескоп жооп кабыл алынат. Мен туура жоопду айтам.
биринчи жолу Габриэль Гарсия дүрбүнү көргөн болчу. Илим аралыкты жоготту деп ошондон кийин айтып жатат. Урматтуу команда. Бул дүрбү болчу, телескоп эмес. Бир аз жакындашып барып туруп, кайра башка жака өтүп кеттиңер, урматтуу команда. 6-5 эсебинде Премьер Лигага аттанып жаткан команда Тилекке каршы жеңилип калды жана бир упай менен бүгүнкү оюн соңуна чыгат. Эми команда өзү бир пикирге келип, бул команда үчүн оюн кандай болду? Акылды топтоп турсаңыздар, ага чейин мен бул жерде бизде байкоо жүргүзүп турган билерман эксперттерден ой сурасам. Урматтуу алып баруучу, бүгүн оюн аябай кызыктуу болду. Команда өтө активдүү. Бул жерде талкуулар да активдүү болуп атты. Бири-бирини жакшы түшүнүп атты. Мыкты суроону мен ушул жерде турган Шахабидиндин суроосун мына аябай мыкты деп айтамын. Бир ой менен эки ойду бир ой кылып айтып койгон. Ушул суроого өзү дагы ынанып, канааттандырып, өзүнүн болочок кесиптештерине кандай десем колдоо көрсөттү. Бул аябай жакшы, Жишан. Шахназардын, демек Шахназардын суроосун сиз жакшы суроо деп, мыкты суроо деп эсептейсиз, Ооба. Оюнчулардын арасынанчы ким өзгөчө ойнай алды бүгүн, мындай байкадыңызбы? Сайфулла, ал ушул жерде Рамазан айынын өзү айтып эле туура жооп бергенинен баа бердиңиз. Баа бердим. Мамараимов Сайфулла демек мыкты оюнчу катары табылыптыр. Секомдун акчалар сыйлыгы Сайфуллага ыйгарабыз. Нурсултан мырза, сиздин оюңуз калды? Ассаламу алейкум, урматтуу алып баруучу, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу команда. Команданын биринчи оюну болгондугу, бул биринчи оюнда 6-5 көргөзүү бул мыкты эле жетишкендик. Жакшы эле оюн көргөздү. Болгону команданын башындагы бир ой менен чектелип калуусу, бирөөсүнүн оюна ооба ошол туура деп калгандар ынанып калуусу буларга тоскоолдук жаратты. Кийинки оюндарда булар мыкты жетишкендиктерге ал катачылыктарын, тажрыйбаны жогорулатса, булар кийинки сыноодо буюрса Премьер Лигага жөн эле чыга турган команда экен. Биринчи суроолордо ошол Диана, Айназик, Сайфулла команда капитаны бул жакта турган жигит бул жакта олтуруп дагы ичи күйүп кетип атты, жооп берген. Бирок ал убакыттан кийинки чыккан ой бул албетте мыкты ой болуп эсептелбейт. Ошол убакыттын ичинде гана оюн айта калышы керек. Биз дагы ошол калган билермандарга салыштырмалуу Сайфулла өзүнүн оюн ишендире алды, калгандарды өзүнө тарта алды. Башка айтканда командага өнүмдөгү убакытты дагы кармап калууга аракет жасады, бирок секунда кеткенден кармай албады. Ошол Сайфулланы мыкты билерман катары, активдүү катышкан билерман катары таптык. Андан рахмат. Рахмат. Демек, бул жерде азыр Бейбулон окуу борборунун 1000 сом акчасы Биймамат уулу Шахназарга мыкты суроо катары ыйгарылат. Жана Бейбулон окуу борборунун акысыз сертификаты бар. Бул жерде каалаган курсуна барып окуй турган. Илгиз мырза, сертификатты кимге ыйгарсак болот? Негизи ушул команда капитанына ыйгарып койсоңуз, балким бирөөнүн убакыты бар, бирөөнүн мүмкүнчүлүгү жок болуп калса, команда кеңешип бир адамды көрсөтсө, ал барып окуса, бул эң сонун тандоого дейм. Макул, анда жалпы эле командага Бейбулон окуу борборунун бир сертификатын беребиз. Команда ичинен өзүңөр акылдашып, кимдир бирөө кайсы бир курска кызыкса, ошол курска барып окуу укугуна ээ болот. Ал эми могу жогоруда Секомдун суроосу, Анара Токтосунованын суроосу команда тапкан жок албетте. Анараны куттуктайбыз. Азыр болсо Секомдун акча сыйлыгын сизге тапшырып коелу. Анара Токтосуновага 1000 сом акча сыйлык катары берилет. Жакшы суроо жөнөткөнсүз. Сайфулланын сыйлыгы кабыл алып коюңуз. Сайфулла, аз да болсо сизге мындай бир стимул. Эми Сайкал, сизге сөз кезегин берсек, сөз кезеги сизде, капитан катары. Негизи эле билерман ордо дегенде мен кичинекейимден бери көрүп жүргөн, кыялданып жүргөн оюн. Бул кыялыма акыры ушул күнгө жазылган экен. Ушул күн келип катышып отурабыз. Бүгүнкү күн аябай сонун, жакшы, мыкты деңгээлде болду. Ар бир команданын оюнчусуна аябай ыраазымын. Булар эң мыктылар. Университетибизде дагы мен билген эң мыкты адамдар. Сиздерге дагы чоң ыраазычылык. Рахмат. Сизге өзүңүзгө капитан катары кайсы суроо жакты, Анара? Бизге дагы ушу Улуу Ата Мекен жөнүндө, согуш жөнүндө суроо берген
жигит жактыбы же суроосу жактыбы? Суроосу аябай жакты. Рахмат. Мыкты суроолор күтүп кала бермекчибиз. Азыр болсо биздин баш өнөктөшүбүз Барболдун шириңтери студияга. Адал таттуу дайыма жаңы гана жана Билерман Ордо эксклюзивдүү торту студияга чыкты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, мына ушинтип 3-чү тур соңуна чыкты. Кудай буйрса биз ар жекшемби сайын ЛТРди Билерман Ордон сиздерге тартуулап бермекчибиз. YouTube порталынан да Билерман Ордо оюндарын көрсөңүздөр болот. Биздин демөөрчүлөргө, өнөктөштөргө ыраазычылык билдиребиз. Бул жерде келген бардык меймандарга чоң рахмат, техникалык топко ыраазычылык, операторлорго, режиссерлорго баарына чоң рахмат. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.